адамдын өмүрү узак болушунун себептеринин бири тууган урук менен катнашты бекем болуу. Мына бул практика жүзүндө деле канча ар кимиңиздер угуп билип жүрөсүздөр. Тууган уруктан катташпай алыстап кеткендердин айрымдарынын каякта жаназасы окулган, каяка көмүлгөн, каякта өлүп калган, жашы эртелисинде эле кетип калгандар, андайлар көп. Тарыхта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, кимде ким өмүрү узак болгусу келсе, берекелүү болом десе, Аллахтан корккондон кийин эле, андан кийин ата энесин сыйла дедик, андан кийин тууган уругу менен жакындыкта болсун дейт. Рызкың кенен болсун, өмүрүң узун болсун десе, бүт туугандары менен мамилесин уласын дейт. Тууган уругу менен мамилесин уласын дейт. Бул боюнча дагы тууган урук менен мамиле кылууда аябай көп асарлар келген, көп хадистер келген. Али ибн Аби Талиб айтат, мен кепилдик кылам. Ким ушул нерсени мага кепилдик кылса, мен ага 4 нерсени кепилдик кылып берем деген. Ким тууган уругу менен мамилени үзбөйм десе, мен анын так ачык билем Куран аят хадистерден. Өмүр узун болушун, өмүр узуну боло турганын, жана анын туугандары жакшы көрөрүн, сүймөнчүлүктө болорун, жана ага ырыскы кенен берилиши, жана Аллахтын бейишине киришине шарт тууган уругу менен жакшы мамиледе болуу. Андан кийин бул жерде суроо болот, бул ушундай чоң маселе болсо, тууган урук деп биз кимди айтабыз? Ушуну так билип алайлы. Тууган урук дегенде, мисалы, бир айылда бир уруу бар, туугандар аябай көп, мисалы. Кимизин тууган, нагыз чыныгы тууган деп кимин айтабыз? Мен азыр билдим, бул тууган урук менен мамиле кылууда чоң жакшылык бар экен. Ушул дагы себеп экен, рызкым кенен болуш, өмүрүмдүн берекелүү болушума. Кимисинен баштайм деген суроо. Кимиси менен нике жүрбөй турган болсо, бул жакын туугандар. Буга кимдер келет? Эне келет, эне атаңыз, чоң ата, чоң апа, тайне, тайта, балдарыңыз, неберелериңиз, атаңыздын бир туугандары, жана атаңыздын эжеси, карындашы, апаңыздын эжеси, сиңдиси, агасы, иниси, тайкелериңиз, балдарыңыз, кыздарыңыз, бүт ушул эң жакын туугандар. Ата эне, балдарыңыз, кыздарыңыз, бир туугандарыңыз, эже, карындаш, ага, ини, атаңыз тарап, анан апаңыз тарап. Анан баягы уруу деген баланча уруу экен, мынча тууган, ар бир менен кантип катташам, баарына барып тушуң керекпи, жолушуң керек? Жок, мына ушулар. Кимисинен нике жүрбөй турган болсо, ошолор эң жакын туугандар. Буга да далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде нике жүрбөгөн нерсени айтып туруп, эгерде ушуга нике кылып кете турган болсоң, иннакум ида фаалтум далика, эгер ушул нерсени кылып жүрсөңөр, анда силер тууганыңардан ажырадыңар, ак болдуңар деп эскерткен. Ошол негизинде алымдар айтат, бул эң жакын адамды жогоруда эскерип кеткен нерсе. 4 мазхабта тең айтат. Важип туугандар менен жакшы мамиледе болуу, алардан кабар алып туруу, кызматташуу, бул өмүрдүн узарышына болгон себеп, амал. Канча деген хадистер келген. Экинчи дагы суроо болот. Кимдер менен катташты билгенден кийин кандай кылып алар менен мамиле кылабыз? Жок эле деген билип алалы. 4 нерсе бар. 4 нерсени аткарсаңыз, анда сиз ошол адамдар менен ар бир тууганыңызга ушул эрежени салыңыз, анда мамиле бар деген сөз. Биринчиси мамиле үзүлбөшү. Ал нерсе эмне келет? Жок эле эң азы деген азыркы заманда чалып коюу, же WhatsApp'тан жазып коюу. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Анан айлап, жылдап сурабай, кабар албай жүргөн бул эң жеңил эле сым калган адам. Тууган уругунан кол үзгөн адам деген. Силу архамакум валау биссалам. Жакын тууганыңарга жок дегенде салам менен мамилени улагыла деген. Эң аз дегенде. Анан экинчиси аларга зыян жеткизбөө. Кээ бир адамдар мамиле кылуу биякта турсун, ошол тууганга чабыштырып, бири-бирин кагыштырып, зыян жеткизгендер канча. Туугандар бири-бирине кагыштырып, жаман сөз, артынан ушак, жалган жала, кагыштыруу, уруштурууга алып барат. Бул дагы ошол өзүнүн өмүрүн кыскартууга бараткан кадам. Имандын эң төмөн жолдогу жаткан нерсени алып коюу имандан болсо, ал эми Аллах буйруп аткан буйрук бул. Тууган урук менен бекем болуу деп. Аны жамандап атсаң, мамилени үзүп атсаң, кагыштырып атсаң, алыстап жүрсөң, катташпай. Бул эмне деген иман болот. Үчүнчүсү, эгерде Аллах таала мүмкүнчүлүк берген болсо, колуңдан келсе ошол бир туугандарга күчүң жетишинче жардам бер. Туугандардын бирөөндө Аллах таала маар кандай кылып рызкыны берет. Колундан келсе, мүмкүнчүлүгү жараша, бул андан да жакшы нерсе. Саламдан да. Төртүнчүсү, аларга дуа кылуу. Намазыңызда дуа кылуу, жакшылык кылуу, истигфар кылуу. Абадардан келет башка бир сол хадистер менен де. Мен ошол туугандарым мага дагы бир аз орой, корс, жакшылык кылсаң жамандык менен кайтарат деп. Бизде сөздөр бар го, түшүнбөйт буларың. Жакшылык эле кылып келатам, кайра мага тетир сүйлөйт.
кайра каршы сүйлөйт, деги жакпайт ушуларга деген. Бул адам болгондон бар жерде бар. Сахабалардан дагы ушинтип өзүнүн туугандарына даттанып келгендер болгон убагында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду ушинтип узаткан, айнан таминал истигфарлахум. Сенин истигфарың бар баларга деп. Кечирим сурадың беле? Дуа кылдың беле аларга? Айрымдарыбыз ушул суроону өзүккө берип көрөйлү чын эле. Тарынган тууганыңа дуа кылдың беле? Мен түшүнгөн түшүнүктү Аллахым ушуга да түшүндүрө көр. Жамандап эле келатабыз.